Assalamu алейкум туугандар, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен өспүрүмдөрдү тарбиялоодо 10 негизги эреже деген темада сүйлөшөбүз. Бала чоңоюп баштаганда, өспүрүм болгондо тарбиянын мурунку эрежелери иштебей калат. Балдарыбыздын кичинекей ымыркай кезинде балалык өтөт. Ошондо да биз даяр эмес болуп, бир сыйра мындай өзүбүзгө келе албай, эмне кылышыбызды билбей бар токтойбуз да. Себеби ымыркайга биз башкача мамиле кылып көнүп калганбыз, унчукпай эле жатат, сүт беребиз, шымын алмаштырабыз, памперсин алмаштырабыз, Анан бала басып, жөрмөлөп, эки жака шоктонуп баштаганда да кандай мамиле керек, кандай график түзүшүбүз керек, режимдерибиз өзгөрүп, анда да бир сыйра кыйналабыз. Ошондой эле бала балалыктан өспүрүмгө өтүп жатканда дагы мурунку биздин эрежелерибиз, мурунку тарбиябыз дароо алмашканга туура келет. Алмаштырышыбыз керек. Эгер алмаштырбасак, бул мурунку мамиле балдарга жакпай калат. Мурунку эреже иштебейт бул мезгилдечи. Биз балдарыбыздын өспүрүмгө өткөнүн байкап, сезимтал апа болуп, дароо мамилебизди башкача кылып башташыбыз керек. Булар өзүн чоң адам сезип жатканда, биз жаш балачасынан эркелетип, бетинен өбөмдөп, бир жаш баладай мамиле кылып койсок, буларга жакпайт да. Ата-эне тарбияга тийгизген таасири аз тийгизген таасири бул кыйкырык, наалып, сынданганды колдонуп башташат да. Ушул учурда эмне кылышын билбей калышат да. Бакырышат, сындашат, сен чоңоюп калдыңбы деп, дароо кайсы эрежени алып кетишин билбей, бакырып, кыйкырганга өтүп баштайт да. Бул эч кандай жакшы жыйынтык бербейт. Алар ортолукту гана алыстырат. Балдардын ордуна өзүңүздү коюп көрүңүз. Сизге башка эле бирөө кыйкырып, бакырып эле болсо, кечке сындап, туура эмес кармап атасың, кашыкты, тамагың жаман, мындай курба, андай куру деп эле үйрөтүп аткан болсо, сиз деле качкыңыз келет да. Ал менен сүйлөшкүңүз келбей, алыстап баштайсыз да. Ошо сыңарындай эле бул балаңызга кечке кыйкырып, бакырып, аны мен баш ийдирем, басынтам деп ойлогон болсоңуз, сиз чоң жаңылып атасыз. Эч качан балаңызды баш ийдирем деп өзүңүзгө максат койбоңуз, ага сиз жол көрсөтүп бериңиз. Бир нерсени туура эмес кылып атабы, сиз бакырып атасыз. Сиз ойлоп атасыз, ошону туура эмес кылганын мен айтып жатам деп ойлоп атасыз. Сиз бакырып атасыз. Сиз бакырып эле койдуңуз да, канткенде туура болот, ошонусун айтпай атасыз да. Сиз күйүп жатам деп ойлоп атасыз да, бакыргандачы. Баламды жакшы болсун деп атам деп ойлойсуз. Балаңыз сиздин эмнеге кыйкырып атканыңызга түшүнгөн жок да. Сиз ошону жай жөн өтүрүп, мындай кылсаң туура болот болчу, сен ушуну туура эмес кылып алыпсың деп айтсаңыз, ошондо түшүнөт да. Сиздин бакырганыңызды балаңыз жагымсыз сезимдер менен гана эстеп калат. Бардыгын четке каккан өспүрүмгө бир нерсе сунуштоо адатта кыйын болуп калат. Бир нерселер жагышы кыйын мезгил болот го, өзү ушул өспүрүм урактачы. Өзүнүн кебетеси, кийимдери деле жагышы кыйын, эч кылса адамдардын сүйлөгөнү, басканы бардыгы эле көп нерсе жакпай баштайт да. Манайлары эмнеге бузулуп атканын балдар өздөрү да билбейт. Жооп бере албайт. Эмне болду сага десең жооп бере албайт да, себеби билбейт, түшүнбөйт. Өздөрүн түшүнбөй турган мезгилде балдар дагы ата-энесине башкадан жаңы мамилени, сыйлыктыкты, достукту, өзүнөн чоңдорду урматтоо, кичинелерди ызаттоо дегендей чоң адамдар менен кандай мамиле кылыш керек, чоң адамдардын жашоосуна кантип кириш керек. Мына ошолордун бардыгын бир мезгилде үйрөнүү зарыл да бул балдаргачы. Бардыгын бир мезгилде өздөштүрүү чындыгы татаал. Ошон үчүн балдарга дароо көп талаптарды катарын кое бербеңиз. Бирөөсүн аткарып болду, экинчисине өтүңүз. Бул мезгилде балдар менен ата-энелердин ортосунда мамиле көп учурда бузулуп, аларды кайта калыбына келтирүү кыйын болуп калат дагы. Муну алдын алуу үчүн жөнөкөй, бирок натыйжалуу эрежелерди мен сиздерге азыр айтып берейин. Биринчиси, урушуп, кыйкырып башкарган эч кандай жыйынтык бербейт апалар. Айтып өттүм го, өзүңүздү балаңыздын ордуна коюп көрүңүз депчи. Сизге күйөөңүз кечке кыйкырып, сизди жакшы болсун деп атам деп айткан болсо, ал нерсе сизге жакпайт да.
сөзсүз сиз ал адамга таарынычыңызды, агрессияңызды, ыйлаганыңызды көрсөтөсүз. Кайш айтасыз же болбосо сүйлөшкүңүз да келбей калат да. А эмне үчүн апалар кыйкырсам таасир этет деп ойлошот анан. Сиз өзүңүздү ордуна коюп көрүңүзчү. Бала эртеби кечпи сизди укпай калат, жабылат. Азыркы болуптур, балаңыз сизди угатыптыр, кыйкырып бакырсаңыз. Бирок бала чоңоюп, ал мезгилден өтөт да. Бала тарбия бүтүп, кийин балдарда бизде мамиле гана сакталып калат да. Ошол мамилеңиз жылуу, жумшак же муздак таарынычтар менен коштолобу, аны сиз чечесиз. Сиздин азыркы мамилеңиз чечет. Балаңызды сиз өмүр бою тарбиялабайсыз да. Ошол тарбия бүтүп, балаңыз менен мамиле кылуу учуруна келгенде, мамилеңиз жакшы болуп калса десеңиз, сиз мына ушул мен айткан азыр натыйжалуу эрежелерди колдонсоңуз болот. Бул кыйкырык бакырык байланышы биз үчүн натыйжасыз. Ушуну эсиңиздерге салып коюңуздар. Анан ата-эне реакциясы абдан маанилүү. Болор болбоско нааразы боло бербешиңиз керек. Балаңыздын кылыгына, жүрүм-турумуна, кийимине, сүйлөгөн сөзүнө сиздин реакцияңыз кандай болуп жатат? Балага мына ушул аябай маанилүү да. Балаңызды эч качан сындабаңыз, реакцияларыңызды жакшы көрсөтүп туруңуз балдаргачы. Ансыз деле өспүрүм сизге эмне жакпаганын, сиздин нааразы болуп атканыңызды сезет да. Ошо нааразы болуп аткан мезгилиңизде сиз терс мамиле жасабаңыз балаңызга. Ал аябай тынчсызданып баштайт сиздин терс мамилеңизге. Ал тынчсыздануу ишенбөөчүлүккө өтөт. Ишенбөөчүлүктөн кабыл албоо башталат. Сизди кабыл албай токотпой баштайт да. Анан өзүн өзү уга турган адам таба алат. Ал адам кандай адам болушу мүмкүн? Эч ким билбейт да. Сырттан таба алат. Балдар биз менен аябай сүйлөшкүсү келет, бирок кантип сөз баштайт, бетме бет отуруп сүйлөшкөндөн качат, өзүмдүн терс эмоцияларымды көргөзө албайм дейт. Бирок сүйлөшкүсү келет. Өзүнө жаккан тема менен эмес. Ошол теманы биз жактырсак гана ошол тема менен сүйлөшкүсү келет да. Ошол теманы биз жактырганыбызды сезсе бала аябай кубанат. Балдарды кандай болсо ошондой сүйүңүз. Булар өзгөрүү этабында болот да. Сен мурун кичинекейиңде 1 жашынакайда жүрчү элең, азыр эле эмне болуп калгансың деп эч качан айтпаңыз да. Алардан мүмкүн эмес нерсени эч качан талап кылбаңыз. Балдарыңыз кыла албаган нерсени эч качан алардан талап кылып, мен кылдырам, болтурам деп жаңылыштык ойлоно албаңыз. Эми караңыз, чыныгы көйгөй жок болсо, сиз өзүңүздү токтотуңуз. Мен баламда проблема толтура деп айткандарды келсең, проблема жок эле болгон болот да. Эми өзүңүзгө суроо бериңиз дагы, чын жооп бериңиз. Баладагы бир нерсе сизге жакпай атабы? Же чындап эле көйгөйбү бул? Мисалы үчүн, балаңыз, кызыңыз чачын боёду, чоң кийимдерди кийип алып жатат, Бул сизге жакпашы мүмкүн. Бирок мында көйгөй жок да. Бул зыян жакка алып келбейт да. Чоң кийимдер кийип алган болсо, Бул нерсе өспүрүмдүн өмүрүнө коркунуч туудурбайт. Ошол нерсеге эле сиз тревога, проблема дей бергениңиз болбойт да. Бул сизге жакпаган үчүн проблема эмес. Проблема кылбаңыз да, сизге жакпаган үчүнчү. Бул өспүрүмдөрдүн өзүн көрсөтүүнүн бир түрү болуп саналат. Басымдуу көпчүлүгү бул мезгилди баштан өткөзүшөт, өзүн көрсөтүүгө аракет кылышат. Чоңдорго мына мен чоңойдум, мени көргүлө деп өзүн көрсөтүүнүн жолдорун издейт да. Бул өспүрүм курактачы, балдар. Чыныгы проблема менен сиздин оюңузда проблеманы ажыратып, убагында түшүнүүгө аракет кылыңыз. Эгер чындыгы проблема болсо, деңгээлине жараша тапшырма берип, өзүңүздүн эрежелериңизди коюңуз. Мисалы үчүн, кызыңыз отличник боло албайт, математиканы жакшы билбейт. Сиз өзүңүз математиксиз. Бирок кызыңыз математикадан чыгара албай атат. Бул проблема деп алышат да. Мен математик болуп туруп, кызым кандай математиканы чыгара албайт деген бул проблема эмес да. Мен ушуну отличник кылам, мен математик кылам деп сиз милдет кылып урушпаңызышыңыз керек да.
Сиз жөн гана кызыңыз математикадан чыгара албай атыр болуптур. Кайсы сабакка кызыгат? Мүмкүн адабият, ыр жаза окумуш. Ошол жагын жакшыртып кете бериңиз. Сиз математик кылам деп убактыңызды, нервиңизди коротуп, кызыңыз менен да мамилеңизди алыстатпайчы. Балаңыз кызыккан нерсени колдоп кетиңиз. Ар бир баланын өзүнүн кызыкчылыктары, өзүнүн жөндөмдүүлүгү болот сөзсүз түрдөчү. Азыр кайсыдан баасы жакшы көрүңүз, ошону жогорулатып, баланы ошол жака кызыктырып алып кетиңиз. Баланын колунан келбеген нерсени кылдырам деп сиз кыйнабаңыз. Андан кийин тарбияда жөнөкөй жана татаал маселелер болот. Жөнөкөй маселелерди сиз балаңыз жок аралаштырбай деле чечип кое аласыз. Татаалыраак маселелер баланы аралаштырып, баланы отургузуп чечиш керек, Эгер ага баланын мотивациясы жок болсо, тапшырманы өзгөртүүгө туура келет. Сиз башкача кылып чечкенге аракет кылыңыз да, балаңыз бар болгон болсо. Андан кийин балага өтө көп тынымсыз бир маселени койбоңуз да, талаптарды койбоңуз. Бир сиздин берген тапшырмаңызды чыгардыбы, бир маселени чыгардыбы, сөзсүз түрдө ортодо убакыт бериңиз. Эми мынаны кыл деп бир моментте ал балдар азыр өзүн өзү түшүнбөй турган убагы, кичине физикалык, социалдык, психологиялык абалдарында баарында өзгөрүү болуп жатканда, сиз буларга сөзсүз түрдө убакыт беришиңиз керек да. Бир натыйжага жеткенде кубанып, сөзсүз аны жакшы сөзүңүздү айтып, мактап, кичине эс алдырыңыз. Эми караңыз, балаңыз пил деп коелу, сиздин каалооңуз пилдин үстүндө отурат. Сиздин каалооңузду айтып балаңызды бура берсеңиз, эгер пил аны каалабаган болсо, пил өзүнүн каалаган жагына кетип калышы мүмкүн да. Сиз өзүңүздүн каалооңуз жакшы экенин билсеңиз, балаңызды акырындан баягы пилге азаздан сабыздан берип ошо каалаган жерине алып келет да, ошол жерде иштегендер. Сиз да ошондой кылып балаңызга акырын кызыктырып отуруп, ошол нерсенин жакшы экенин билдиришиңиз керек да. Көпчүлүк апалар балдары 12-13 жашка чыкканда эле кыжаат болуп башташат да. Себеби тил алчак сонун балдары кош түнт болуп баштайт. Манайлары тез алмашат, толкунданат, кубанат, ыйлайт, кайгырат, ар кандай болот да. Өспүрүм үй бүлөдөн сырткары чоңдор дүйнөсүндө ыңгайлуу болууга, кирүүгө аракет кылып жатат. Биз буларды түшүнүшүбүз керек. Ошол учурда бала ата-эне колдоп жатканын билиш керек. Бала өзүн коопсуз сезбесе, корголбогонун байкаса, анда агрессия пайда болот. Коргоочусу жок, жалгыз калгандай, бул чоң ааламда жалгыз калгандай сезет да. Өткөл курак кантип байкалат? Аябай сизге жакын болгон бала дагы алыстап, түнт, тез кыз келип, манайлары дагы тез өзгөрүп турушу мүмкүн да. Тарынчаак болуп калышы мүмкүн. Жеке инсандыгы калыптануу мезгилинде жүрүм-турумдун, мурунку кызыкчылыктардын жана мамилелердин кескин бузулушу пайда болушу мүмкүн. Бул учурда өспүрүм түшүндүрө албаган, күчтүү сезимдерди пайда кылат. Өспүрүм өзү да түшүндүрө албайт эмне болуп жатканын. Ошондуктан сиз андан сурап, эмне болгонун билем деп такай бергениңиз болбойт да, кыстай бергениңиз да болбойт. Чоңдор дүйнөсүндө буларга көп нерсе түшүнүксүз болуп жатат. Балдар чоңойду мен деп эле сүйүнүп чоңдор дүйнөсүнө кирейин десе, чоңдор дүйнөсүндө эч нерсени түшүнбөй жатышат. Бул да өзүнчө бир бала үчүн көйгөй да. Балдар үчүн ата-эне эң маанилүү негизги адамдар. Ата-эненин жеке үлгүлөрү балага көбүрөөк таасир этет. Ушул өспүрүм куракта ата-эненин сүйлөгөн сөзү эмес, ата-эненин кылган эткен образ, жашоо образдары жакшы таасир этет да. Үлгү болуп беришибиз керек биз балдаргачы. Өспүрүмдөр ата-эненин жашоо образын, адамдар менен кылган мамилесин, баалуулуктарын сыйлап баштайт. Көрдүңүздөрбү, ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Биз өзүбүздү оңдошубуз керек экен. Балдарыбызга авторитет болушубуз керек экен. Өспүрүмдөрдү авторитет жетелейт. А биз эми мен болушумча болдум, эми өзүң алып кет мындан биягын,
билбейм, эмне кылсаң ошо бол дей берген болсок, бала карап туруп бизден эмнени үйрөнөт? Биз өзүбүздү өнүктүрүп өстүрүшүбүз керек да, билим алыпчы. Өспүрүм менен ата эненин мамилеси жаңыдан курулуш керек. Биз баягы балага, кичинекей балага кылып жүргөн мамилени өзгөртүшүбүз керек бул убактачы. Чоңдор өспүрүмдүн пикири ага маанилүү экенин, ага көңүл бурулуп жатканын көрсөтүү керек. Бул мезгилде коллектив чогуу иштөө балдарга жакшы жардам берет. Чогуу болуу. Баланын аты үйдө көп сүйлөнбөш керек ушул учурдачы. Себеби алар мен чоңойдум, эркиндикти каалайм, мен көз карандысыз болгум келет деп ойлошот. Эгер аты көп айтылган болсо, каяка барыптыр, тиги бияка барыппы, эмне кылып атасың, ал кылып атасың десе, ал мен эркиндигим жок, мен көз карандысыз эмесмин. Булар мени такырлап бошотпой койду го деп ойлошу мүмкүн да. Ошон үчүн бала отурганда көбүнчө баланын атын айтып, сөз кылбаганга аракет кылыңыздар, Бала ата энесин да карайт да, үлгү алат. Ата энелер бири-бири менен кандай мамиле кылып атышат? Үйдө көйгөйлөрдү экөө кантип чечип атышат? Урушуп чечип атышабы, же жай сүйлөшүп чечип атышабы? Токтоо болуп атабы, же кыйкырык болуп атабы? Ушулардан да үлгү алат да. Ошон үчүн өспүрүм куракта балдарды кантип тарбиялайм дебей, биз өзүбүздү жакшы тарбиялай берели. Бардыгыңыздар менен коштошом. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.